Ошто президенттин демилгеси менен 100 орундуу жугуштуу илдеттер ооруканасынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Ал тез курулуучу конструкциядан тургузулат. Буга байланыштуу куруу мөөнөтү кыска. Основной корпустардын фундаменттери бүттү. Азыркы моментте биз металлический калмаларын коюп атабыз бүгүнкү күндө. И фирмаларын коюп атабыз. Үстүнө жаба турган кровельный сэндвич панелдер менен стеновыйлар под заказ заводко бергенбиз. Завод изготовитель жасап атат аны. Буга чейин экинчи борбордо жугуштуу ооруларды дарылоого багытталган оорукана болгон эмес. Мындан улам жугуштуу илдеттер жайылган учурда кырдаалык урчуп кетчү. Ал тургай заманбап жабдыктарда тартыш болуп келген. Жаңы оорукананын курулушу менен медицина тармагындагы бул көйгөйлөр чечилет. Болгон аппаратурабыз бүт бардыгы эски эле. Эски болуп, мына эми Кудай буйруса жаңы жана немеге рентгенге жаңы цифровой рентген деген коюлган атат. Анан бүт жанагы аппаратура обследование, клиника биохимическая лаборатория, бак лаборатория дегендер бар. Ушулардын бардыгы Кудай буйруса жаңыланып, бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган аппаратура мына шаймандардын алынып атат да. Жугуштуу ооруларды кабыл алуучу оорукана Кара Суунун Катта Талдык айыл өкмөтүндө да иштей баштайт. Буга чейин бул 3 кабаттуу имарат кесиптик лицей катары иштеп келген. Бирок былтыркы жылдан тарта окуучулардын саны азайып, окуу жайдын бул корпусу пайдалана албай калган. Ошондуктан имаратты оңдоп түзөп 150 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмүнө айландырылып жатат. Оорукана өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата элеттиктерге тапшырылат. Жакынкы күндөрдө Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө тапшыралы деп турабыз. Ушул күндө азыр объектиде 101 адам иштеп жатат. Толугу менен ушул эгемендүүлүк күнүгө тапшырабыз. Буюрса. Азыр бүт ички дуалдары бузулуп, палаталарга өзгөртүлүп, баягы проекттин негизинде жугуштуу оорулардын талабына жооп бере турган кылып, ушул имаратты ошол капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрдүк. Ичинде душтары бар, ажатканасы бар, ысык суусу бар. Бүт бардык немелери шарттары жаратылган. Палаталар 2 орундуу, заманбап палаталар болуп, оңдолуп түзүүдөн өткөрүлүп атат. Капиталдык оңдоп түзөө иштерине республикалык бюджеттен 30 миллион сом каралган. Бул каражатка ички ремонт, сырткы жасалгалоо, жылуулук системасы, чатырын жаңылоо сыяктуу бир катар жумуштар аткарылат. Ал эми райондук жана облустук бийликтин каржылоосу менен ооруканага өзүнчө жер астынан таза суу чыгарылууда. Албетте бул айыл өкмөт эмес, Кыргызстандын ушу өнүгүп келатканын, şu elge şart түзүп оорукана керек экен бүгүнкү күндүн талабына ылайык курулуп жатканы бул албетте мамлекеттин, ошонун ичинде айыл өкмөттүн, айылдын өнүгүп жаткандыгы деп эсептейбиз. Бул эми бир эле Катта Талдык айыл өкмөтүнүн элин эмес, ушул аймакта жашаган жалпы кыргыз элине кызмат кылган оорукана болот деп эсептейбиз. Эгемендүүлүк күнү оорукана ишке кирсе, жергиликтүүлөргө кошумча жумуш орундары да түзүлөт. Элеттеги медицина тармагына көңүл буруу, заманбап жабдыктар менен камсыздоо акырындык менен аткарылып келүүдө. Эске салсак, буга чейин Оштогу балдардын жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмү да капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.